Бейшемби күнгө алынган жаңылыктар топтому менен таныштырып, эфирде Ош жаңылыктары берүүсү, аны мен Айымкан Исрал кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач кыскача. Ауганстан, Тажикстан, Кыргызстан багыты боюнча баңгизат ташыган топ аныкталды. УКМК анын уюштуруучуларынын бири катары шектелген Кыргызстандын жараны кармалганын билдирди. 2019 жылдан бери Борбор Азия өлкөлөрүнө 1600дөн ашуун бала репатриацияланып, алардын ичинде 382 бала Кыргызстанга кайтарылган. Алдыда куралдуу жаңжал жүрүп жаткан өлкөлөрдөн кайтып келгендерге кандай көмөк көрсөтүүлөрү тууралуу айтып беребиз. Кайтарылган жарандар менен жашсыздык балдар баары документ өзүнүн тастоочу документтери менен туулган тууралуу куәликтер менен камсыздалган. Ошто укук коргоо жана сот органдарынын өкүлдөрүнө тренинг өтүп жатат. Аларга параллелдүү финансылык иликтөөлөрдү кандай өткөрүү керектиги, экстрадициялоонун жол жоболору жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жаатындагы кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу көндүмдөрү окутулууда. Ошол бүгүнкү иш-чара жанагы стратегиялык пландын 404 жана иш-чара деп айтып бердим, пландаштырган ошонун бирөөсү. Бир эле учурда бир нече эреже бузууну автоматтык түрдө каттайт. Ош шаардык милициясынын кайгуу кызматына заманбап камералуу автоунаалар тапшырылды. Үстүндөгү жанагы камералар жүрүп баратканда да токтоп турганда 360 градуска жана айланасында болгон бүт мыйзам бузуу, тартип бузууларды фиксация кылып тартып турат. Министрлер кабинети майлуу суу лампа заводунун ишин кайра жандандыруу үчүн 1 миллиард 159 миллион 863 миң сом бөлдү. Бул туурасында президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев билдирди. Билдирүүдө айтылгандай, президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен майлуу суу лампа заводу ачык акционердик коомуна кошумча дагы 931,6 миллион сом бөлүү чечими кабыл алынып, анын 600 миллион сому компаниянын эсебине түшкөн. Бул каражат ишкананын карыздарын жабууга жумшалат. Ошондой эле жыл башында заводко 116 миллион 900 миң сом бөлүнүп, ал эмгек акыга жана жумуштан бошогондордун жөлөк пулдары боюнча карыздарды жабууга кеткен. Эске салсак, ушул жылдын январь айында заводдун кызматкерлери өлкө бийлигине кайрылып, 3 айдан бери маяна ала албай, ишкананын жетекчилиги аларды жумуштан кетүүгө мажбурлап жатканын айтып чыгышкан. Ишканадагы кыскартуу башталып, ага 550 кызматкер илингени белгилүү болгон. Бакыт Төрөбаев 2 январда майлуу суу лампа заводунун кызматкерлери менен жолугушууда ишкананын кирешеси жылдан жылга төмөндөп баратканын, өндүрүштү өзгөртүү керектигин айткан. 1967 жылы ачылган завод 1974 жылы 1 миллиард электр лампасын өндүрүүгө жетишкен. Советтер Союзунан кийин иш солгундаган ишкананы 2003 жылы орус ишкерлери 3,6 миллион долларга сатып алышкан. Бирок мамлекетке карызы көбөйгөндүктөн 2009 жылы банкрот деп жарыяланган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ауганстан, Тажикстан, Кыргызстан багыты аркылуу КМШ өлкөлөрүнө баңгизат ташууну уюштурган трансулуттук баңги топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, узак убакыт жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында баңгизаттарды транзиттик ташуу каналын аныктап, анын уюштуруучуларынын бири катары шектелген Кыргызстандын жараны кармалган. Операциянын жүрүшүндө мыйзамсыз жүгүртүүдөн ири көлөмдөгү гашиш алынып, баңгизаттардын өлкө аймагы аркылуу андан ташылышына жол берилген эмес. Учурда УКМК кылмыштуу топтун башка мүчөлөрүн жана бул схемага тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө ыкчам иштерин жүргүзүүдө. 2019 жылдан бери Борбор Азия өлкөлөрүнө 1600дөн ашуун бала репатриацияланып, алардын ичинде 382 бала Кыргызстанга кайтарылган. Аларды коомго аралаштырууга көмөк көрсөтүү жаатында өлкөдө Ички иштер министрлиги, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги сыяктуу мамлекеттик органдар биргелешкен программалар менен иш алып барышат. Статистикалык маалыматтарга токтолсок, Ош шаарына 2023 жылы согуштук өлкөлөрдөн 30дан ашуун жаран кайтарылып келинген. Алардын алды учурда коомго аралашып, жумуш менен камсыз болуп калышканын атайын кызмат билдирди. Биз азыр өз мекенинде тынч жашоо кечирип жаткан жаран менен баарлашып келдик. Ал азыр азгырыктарга кантип алданып жаңжал чыккан өлкөлөргө барып келген учурларын айтып берди. Аты жөнүн ачыктагысы келбеген каарманыбыз 2015 жылы алданып согуш жүрүп жаткан Сирияга барып келген. Айтымында аны жолдошу Туркияга ишке кел деп байланышып, жанына чакыртып жатат деп ойлогон. Мен уякка турмуш ортогум мени алдап,
Мени ал жака күйөөңмүн деп алдап чакырган. Туркияга келсең чогуу иштейбиз деп айтканда үйдөгүлөр жолдошуңдун жанында бол деп жөнөтүшкөн. Ал жака барганда мени күйөөм эмес эле башка кишилер тосуп алышкан. 2-3 күндөн кийин бизди чек арадан өткөрүп Сирияга алып кирип коюшту. Мен барганга чейин эле жолдошум өтүп кеткен экен. Ошентип ал жакта 8 жыл алданып жүрдүм. Ал жакта менден башка дагы алданып барган кыз келиндер көп болчу. Каарманыбыз ошентип согуш жүрүп жаткан өлкөдө 8 жыл жашап 2023-жылы Кыргызстанга кайтып келет. Азыр бул жактан керектүү жардамдар көрсөтүлүп, документтер жасалып, балдары мектептерге окууга орношту. Өзү болсо кесиптик билим алып, учурда кондитердик дүкөндөрдүн биринде иштеп жатыптыр. Каарманыбыз азыр башкаларды мындай азгырыктарга алданбай, туура жолдо жүрүүгө үндөп келет. Биз бул күндү 8 жыл күткөнбүз. Көп убакыт өзүмө келе албай жүрдүм. Кичине бирөө кыйкырып сүйлөсө эле, 2 адам урушуп кетсе эле, өзүмдү жоготуп, кыйналып жүргөн күндөр болду. Психологдон жардам алып жүрдүк. Азыр эми иштеп калдым. Балдарым мектепке окуп жатышат. Каарманыбыз сыяктуу алданып, адашып, куралдуу жаңжал болуп жаткан өлкөлөргө барып келген жарандарды кайра коомго аралаштырууда Кыргызстанда өзүнчө программанын негизинде иш алып барылат. Тагыраагы жергиликтүү бийлик, билим берүү башкармалыгы, милиция кызматкерлери жана социалдык кызматкерлерден турган атайын биргелешкен комиссия ар тараптуу колдоо көрсөтүп келишет. Репатриацияланган жарандар боюнча маалыматтар купуя боюнча сакталат. Кайтарылган жарандар менен жаш жетилик балдар баары документ өзүнүн тастоочу документтери менен туулган тууралуу куәликтер менен камсыздалган. Аялдар болсо өзүнүн тастоочу паспорттор менен камсыздалган. Ар биринин документ жагынан маселеси жок. Ар бир бала бүгүнкү күндө ош шаарында жашаган жери боюнча мектептерге барып окушат, билим алышат баары. Ал аялдарга жана балдарга биз тараптан социалдык колдоолор, психологиялык жардамдар, медициналык жардамдар көрсөтүлүп келет. Биз жыл сайын лагерлерге жөнөтүп турабыз жаш жетилик балдарды. Гуманитардык жардамдар көрсөтүп турабыз. Айта кетсек, 2019-жылдан тартып Борбор Азия өлкөлөрүнө 1600дөн ашуун бала репатриацияланып, алардын ичинде 382 бала Кыргызстанга кайтарылган. Айымкан Исралы кызы, Маруф Шакиров, УТРК Ош. Кыргызстанда укук коргоо жана сот органдарынын өкүлдөрү үчүн окутуулар башталды. Биринчи кезекте аталган тренинг Ош шаарында уюштурулуп, ага Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын судьялары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлери катышты. Финансы министрлигинин алдындагы мамлекеттик финансылык чалгындоо кызматы жана ЭККнун Бишкектеги программалык кеңсесинин колдоосу менен уюштурулган тренингде негизинен эл аралык ФАТФ стандарттары боюнча маалымат берилип, анын ичинде параллелдүү финансылык иликтөөлөрдү кандай өткөрүү керектиги, экстрадициялоонун жол жоболору жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү жаатындагы кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу көндүмдөрү боюнча айтылды. Ош, Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарынын укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана судьялары үчүн тренинг 2 күнгө уланат. Ал эми сентябрь айына чейин жалпы 3000ден тегерегинде кызматкерлерди окутуудан өткөрүү пландалууда. ФАТФтын 40 стандарттын негиздерин баарын айтып бергиле деп. Эмнеге дегенде биздин президентибиз апрель айында бизге тапшырма берген. Сентябрга чейин улуттук стратегияны, концепцияны жазып туруп бизге көрсөткүлө депчи. Эмнеге дегенде сентябрдын 14-үндө жана эл аралык баалоочулар келип биздин өлкөбүздү, улуттук системабызды баалайт. Ошол бүгүнкү ошол иш-чара жанагы стратегиялык пландын 404 жана иш-чара деп айтып бердим, пландаштырган ошонун бирөөсү. Россиянын президенти Владимир Путин чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын милдеттүү медициналык кароодон өтүүдөн баш тартканы үчүн салынуучу айыппул өлчөмүн 12 эседен ашык көбөйткөн мыйзамга кол койду. Бул туурасында Азаттык жазды. Мурда мындай мыйзам бузуу үчүн $27 $55 чейин айып салынса, эми медициналык кароодон өтпөгөн чет өлкөлүктөр $345 $690 чейин төлөшү мүмкүн. Мыйзамга ылайык айыппул өз убагында төлөнбөсө, анын көлөмү 2 эсеге көбөйтүлүп, чет өлкөлүк жаран Россиядан чыгарылышы ыктымал. Мындан тышкары мигранттарды медициналык кароодон өткөрүү тартибин бузгандар үчүн административдик жоопкерчилик киргизилди. Жеке адамдарга $345 $1400 чейин, кызмат адамдарына $1400 $2800 чейин. Ал эми юридикалык жактарга $4200 $14000 чейин айыппул чегерилет. Буга чейин Россиянын Федерация кеңеши чет өлкөлүктөрдүн милдеттүү медициналык кароодон өтүү
мөөнөтүн өлкөгө киргенден кийин 90 күндөн 30 күнгө чейин кыскарткан мыйзамды жактырган. Жаңы талаптар 2026 жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кирет. Ош шаарында жол кыймылын көзөмөлдөө мурдагыдан дагы күчөтүлөт. Тагыраагы заманбап камералуу автоунаалар Ош шаардык милициясынын кайгул кызматына тапшырылды. Видео байкоо системасы бар жаңы кызматтык унаалар бир эле учурда эреже бузуулардын бир нече түрүн каттайт. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери мындай шарт өз кезегинде кырсыктардын санын азайтып, айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулата турганын билдиришүүдө. Камералуу унаалардын иштөө өзгөчөлүктөрү туурасында кененирээк кабарчыбыз билип келди. Ош шаарында жол эреже бузуу фактыларын аныктоо мурдагыдан дагы жанданып, көзөмөл күчөтүлөт. Себеби Ош шаардык милициясынын кайгул кызматына жол эреже бузуулардын фактыларын аныктоого жардам берген видео камера системасы бар. Атайын жаңы кызматтык унаалар бүгүн пайдаланууга берилди. Бул кызматтык унаалар жолдо жүрүп, эреже бузууларды автоматтык түрдө каттайт. Тагыраагы ылдамдыкты ашыруу, коопсуздук курун тагынбоо, карама каршы тилкеге чыгуу, рулда баратып телефон колдонуу сыяктуу эреже бузуулар аныкталат. Жол тескөөчүлөрү өз кезегинде мындай көзөмөл системасы айдоочулардын жоопкерчилигин арттырып, жол кырсыктарын алдын алууга көмөктөшөрүн айтышууда. Өлкө башчыбыз жана ички иштер министрлиги тарабынан Ош шаарына атайын жабдылган 40 автоунаа келди. Бул автоунаалардын кызматы негизги максаты Ош шаарындагы кылмыштуулукту, коомдук коопсуздукту, жол кыймыл коопсуздугун болтурбоо алдын алуу максатында аябай чоң бизге жардамы тиет бул спецтехникалардын. Эмне үчүн дегенде үстүндөгү жанагы камералар жүрүп баратканда да, токтоп турганда 360 градуска жана айланасында болгон бүт мыйзам бузуу, тартип бузууларды фиксацияга тартып турат. Бүгүнкү күндө мисалы айыптар ошол жерде токтотулуп, инспектор тарабынан ошол жерде эле жанагы ичине салондун ичинде атайын монитордон көрсөтүп, күнөөсүн далилдеп, ошол жерден протокол түзүп берет. Автоунаанын ичиндеги бул аппарат биринчиден бул биринчи камерабыз, ошол жерде кнопкасы бар, ичинде сыртындагы камера аныктап берет. Экинчи камера борттогу экипажды аныктап берет. Эки айдоочу эмне кылып атат, кандай сүйлөп атат, эмне жумуш алып барып атат. Үчүнчү камерабыз артында отурган айдоочу, баш ийбеген айдоочуларга аркасынан алаксыбай түздөн түз аппараттын ичинде не кылып кетип атканы билинет. Кандай болуп турат, не кылып атат, ошолордун баары билинет. 5-чи камера бул өзүбүздүн 360 градустагы камерабыз аныктап берет. Карама каршы тилкеге айдаган айдоочуларды. Андан кийин кызыл чыракты светофордон өтпөгөндүгү далилденип түздөн түз видео фиксация аныктап берет. Ош шаарында жол кырсыктарынын саны жылдан жылга өсүп жатат. Өткөн жылы 1 жыл ичинде 121 учур катталса, быйыл 5 айдын ичинде эле 129 жол кырсыгы катталган. Өз кезегинде жол кырсыктарынын алдын алуу жана айдоочулардын эреже сактоого чакырган коопсуз шаар долбоору дагы Ош шаарында иштеп жаткандыгын айта кетели. Бул жаатта Ош шаарынын аймагында 144 камера иштөөдө. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузриков, УТРК, Ош. Европада төрөлүп, англис жана швед тилдеринде эркин сүйлөгөн социалдык тармактарды жаңыртып жаткан эки бала бүгүн Кыргыз айылында чоңоюп жатат. Швецияда 8 жыл жашаган Дамира Абдила кызы балдарына дүйнөнүн тилдерин үйрөтүп, ошол эле учурда да эң башка байлык эне тилин сактап калды. Алгач балдары келечекте башка тилдерди билсин деген максатта үйдө англис тилинде көбүрөөк сүйлөп жүргөн. Бирок убакыт өткөн сайын өз алдынча изденип, баланын биринчи тили анын өз элинин тили болушу керек экенин түшүнгөн. Шведтердин да кеңеши менен Дамира балдарына кыргыз тилин биринчи орунга койгон. Анткени эне тилин билген бала башка тилдерди дагы терең өздөштүрөт деп эсептейт. Эми бул үй бүлө балдардын келечеги үчүн мекенине кайтып, Өзгөн районундагы Большевик айылында кыргыз турмушун өздөштүрүп жашап жатат. Салам барыңыздарга, биз Кыргызстандабыз. Hello, we in Kyrgyzstan. Hey, we are from Kyrgyzstan. Социалдык тармакта балдары менен англис, швед жана кыргыз тилдеринде эркин сүйлөп, көпчүлүктүн кызыгуусун арттырып аткан полиглот үй бүлө учурда Өзгөн районунда жашайт. Мага көргөзүп берчи, кайсыл жакта Кыргызстан жайгашкан, кайсыл жерде Швеция жайгашкан. Көрсөтүп берчи. Бурда эле Кыргызстан. Каерде жайгашты эле?
oynuyor. 7 жаштагы кызы жана 6 жаштагы уулу менен бирге тил үйрөнүүнүн артыкчылыктарын көрсөтүп жаткан Дамира буга чейин үй бүлөсү менен 8 жыл Европада жашаган. Ал жакта 3 балалуу болгон соң мекенине кайткан. Биз мең Швецияга алып барып шведтерге кошсок дагы, мең Швецияда 100 жыл жашасак деле булар баары бир каны кыргыз боюнча калышат да. Дамира алгач балдары заман талабына ылайык көп тил билсин деп үйдө англис тилин колдонууга аракет кылганын айтат. Бирок бала өз эне тили аркылуу гана ата тегин таанып, ким экенин, кайсыл элдин өкүлү экенин түшүнөрүн билген соң, кыргыз тилин да калтырбай үйрөтүүнү чечкен. Мисалы мурда ice cream деп сүйлөсөк, ice cream деген мороженое. Аны биз мороженое же балмуздак деп ушинтип айтып бирден үйрөтүп аттык да. Аны ошентип атып экотең акырындан кыргызча көнүп башташты. Анан биринчи айтканда мисалы сууну шу деп айтып атышты. Ушинтип атып анан үйрөнүп алышты да кыргыз тилинчи. Бул биздин үй бүлөбүздүн эң чоң жеңиши, анткени ошончо 8 жыл Швецияда жүрүп кыргыз тилин жакшы деңгээлде сүйлөп алганы мени аябай кубандырды. Анан Кыргызстанга келгенде да кыйналган жокпуз. Бул кадрлар Швецияда тартылган экен. Ал учурда балдары бир да жолу Кыргызстанга келип көрбөсө да, мамлекеттин гимнин жатка билип, үйрөнүп алышкан. Дамира муну балдардын жүрөгүндө мекен менен болгон чексиз байланыш катары кабыл алганын айтат. Каттык эми. Балдар азыр айыл турмушуна үйрөнүп жатышат. Табият менен жакын болуп, эмгектин баасын түшүнүп, кыргыздын жөнөкөй жашоосун өз көздөрү менен көрүүдө. 6 жаштагы Иман айылга бат эле көнүп кетти дейт апасы. Коро жайдагы канаттууларга жем берип, жаныбарларга болгон кызыгуусу артып турган кези. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 жаштагы Аника Швецияда 1 класста аяктап келген. Азыр чоң энеси ага кыргыз кызына тиешелүү өнөрлөрдү үйрөтүүдө. Тикмечилик, кол өнөрчүлүк, үй тиричилиги анын жаңы дүйнөсү. Апасы болсо кызын кыргыз жашоосуна жакындатып, күнүмдүк иштерге аралаштырып жатат. Өзүң кылып көрөсүң макул. Бирок колуң эт жатташың керек, э? Давай. Дамира кесиби боюнча чет тили мугалими. Андыктан балдарына ар дайым тил үйрөнүүнүн артыкчылыгын айтып, башка элдердин тилин билүүгө кызыктырат. Учурда болсо социалдык баракчасы аркылуу кыска тасмаларды чыгарып, башкаларга да тил үйрөтүүдө. Эгерде силер ошол сөздү унутпай эртең мага айтып берсеңер, 5 сом калат дедим. Эгер унутуп калсаңар, ошо 5 сомду кайра бересиңер дедим да. Азыр сурап көрөбүз, унутту же унута элекпи? Менин атым Асия деп айт. My name is Asya. Азыр Дамиранын уул кызы англис, швед жана кыргыз тилдеринде эркин сүйлөйт. Чет жерде жашап, башка тилдерди үйрөнүп туруп да, өз тамырын унутпаган бул үй бүлө эне тилди сактоо ар бир адамдын жоопкерчилиги экенин далилдеп тургандай. Качан келесиз? Бигиме Асанова, Ибрагим Төлөбаев, Алато 24, Ош. I love you. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.